Саламатсызбы? Саламатсызбы? Мультфильмдер тууралуу суроо жооп жүргүзүп аттык эле. Сиз кичинекей кезиңизде же болбосо азыр кайсы мультфильмдерди көрүп каласыз же кичинекей кезиңизде кандай көрчү элеңиз? Кичинекей кезде Золушка, Белоснежка дегендерди көрчүбүз. Азыр болсо жалаң эле зарубежный Walt Disney мультиктерин көрүп атабыз. Мисалы азыр эсиңиздеби? Мурунку мен көргөндөрүмбү? Акыркы көргөн мультфильмиңиз? В поисках Немо беле? Рыбка Немо. Ошону көргөнбүз. Мультфильмдер негизи эле балдарыбызга жакшы таасир тийгизеби, кандай таасир тийгизет? Жакшы тийгизгени да бар, жаман тийгизгени да бар. Мисалы үчүн азыр кечээ мурун окудум го. Статистика боюнча жанагы Свинка Пеппа деген мультфильмди такыр балдарга көрсөтпөш керек дейт, анткени психологиялык жактан жабыркатат балдарды дейт. Анан Маша Медведи деген билесиздер, мультфильм бар, ошону да көрсөтпөгүлө деп атат балдарга. Мен да ошону менен толук кошулам, анткени аякта мындай тарбиялык эч кандай мааниси жок мультфильмдер деп эсептейм. Балаңызга кандай мультфильмдерди коюп бересиз? Азыркы учурда мультфильмди эле көрбөй калды, жалаң эле жанагы бир розыгрыш, бир зомбинин аркасынан кубалап, ушундай бир шоулар болот го, ушундай бир кызыктуу шоуларга көбүнчө кызыгып калды да. Алардан кандай таасир алат деп ойлойсуз? Жакшы жагы да бар, жаман жагы да бар, бирок YouTube'ду билесиңер, биз контролго ала албайбыз. Ошон үчүн кээ бирде көрүп кетет да. Анан контролдоп баштаганда, сен буну көрүп атасың деп батыраак которгонго аракет кылабыз, бирок баары бир жакшы да жагы бар, жаман да жагы бар. Анан мындай суроо берип көрөйүн. Эгерде сиз мультфильм тартып калсаңыз, эмне жөнүндө мультфильм тартмаксыз? Кыргызча, именно биздин Кыргызстандан чыккан мультфильм болсо, ошо биздин каада салтты көрсөткөн мультфильм тартмакмын, анткени бизде ошондой мультфильмдер жок. Каада салтты, биздин тарыхыбызды көрсөткөн мультфильмдер жок. Ушундай мультфильм тартмакмын деген ойдомун. Чоң рахмат, бар болуңуз.